Ассаламу алейкум. Амаздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 6 февралдан 7 февралга караган түнү АКШда беттеш өткөргөн кыргызстандык мушкер Бусурман Жумагул уулунун чемпиондук курду багындыргандыгы тууралуу кененирээк айтабыз. Ошондой эле дагы бир кыргызстандык мушкер Илер Бактияр уулу дагы АКШдагы кезектеги жеңишине кол жеткирди. Алдыда бул тууралуу кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Кыргыз ММА мушкерлери акыркы мезгилдерде дүйнөлүк аренада өзгөчө орунду ээлеп турган маалы. Бул жолу дароо эки кыргызстандык мушкер АКШда кыргыз желегин бийик көтөрдү. 70 кг салмак чембирдигинде беттеш өткөргөн жаш мушкерлерибиздин бири Бусурман Жумагул уулу бул жолу Cage Fury Fighting Championship буюмунун чемпиондук титулу үчүн беттеш өткөрдү. Атаандашы кыйла тажрыйбалуу Даниэл Моррисон аттуу акшылык мушкер болчу. Бусурман Жумагул уулу карьерасын сүйүүчүлөр арасында 2023 жылы баштап, андан кийин дал ушул Cage Fury Fighting Championship буюмунда өзүнүн проф дебютун жасаган. Андан бери өткөргөн 4 беттешинде ишенимдүү түрдө жеңишке жетишип, аталган лиганын титулу үчүн чыга алды. Ал эми беттештин өзүнө келе турган болсок, Бусурман Жумагул уулу кыйла тажрыйбалуу карьерасында 9 беттеш өткөрүп, 7 жолу жеңишке жеткен Моррисон менен кыйла кыйын болот деп көпчүлүгү айтышкан. Бирок кыргызстандык мушкер биринчи раундтан тартып эле активдүүлүгүн көрсөтүп, экинчи раунддун башында анын узаткан бэкфист соккусу таамай тийди. Андан кийин жарым жаркылай өзүн жоготкон абалда турган Моррисонду кыргызстандык мушкер кайруу муунтуу ыкмасына алып, натыйжада экинчи раунддун башында жеңишке жетти. Ошентип Бусурман Жумагул уулу карьерасында 5-чи жеңишине жетип, кыска убакытта Cage Fury Fighting Championship буюмунун чемпиондук намына чейин жете алды. Эң кызыгы, буга чейин өткөргөн 4 беттешинин баарын тең биринчи раундда жыйынтыктаган болсо, бул рет экинчи раунддун башында бүтүрдү. Демек, келечеги кең өтө күчтүү мушкерлерибиздин бири деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми дагы бир таланттуу Казакстандын октагон уюмунун мурунку чемпиону Илер Бактияр уулу АКШдагы кезектеги беттешине чыкты. Бул жолу кыргызстандык мушкер Fury FC уюмунун негизги беттешинде Тедрик Маклин аттуу жергиликтүү күчтүү делинген мушкерди 5 раунддун жыйынтыгында калыстардын бир тараптуу чечими менен утуп алды. Илер Бактияр уулу ошентип карьерасында 10-чу жеңишине кол жеткирди. Бул эки мушкер тең учурда АКШда жашап, машыгып жүрүшөт. Алдыңкы убакыттарда мындан дагы чоң уюмдарда көрүп калышыбыз толук ыктымал. Достор, буйруса кыргыз спортундагы жаңылыктарды айтып турууну токтотпойбуз, андыктан каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер.